Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Бишкектен Жалал Абадка аба каттамдарынын саны көбөйдү. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 8 марттан тарта атамекендик TezJet авиакомпаниясы тарабынан Бишкек-Жалал Абад-Бишкек багыты боюнча кошумча каттамдар ачылды. Учуулар жумасына 7 жолу күнүгө аткарылат. Эске салсак, буга чейин аталган багыт боюнча каттамдар жумасына 4 жолу дүйшөмбү, бейшемби, жума жана жекшемби күндөрү аткарылып келген. Төө ашууга кар көчкү түшүп жол жабылды. Төө ашууда кар көчкү түшүп автоунаалар үчүн жол жабылды. Бишкек-Ош жолунун 135-чакырымы деп айтылат маалыматта. Бул тууралуу Транспорт министрлиги билдирди. Учурда жолду тазалоо иштери аткарылып жатат. Садыр Жапаров Нарын аэропортун реконструкциялоо иштери менен таанышты. Садыр Жапаров 11 март Нарын аэропортунун аэробекетинин жаңы имараттарынын курулушунун жүрүшү менен таанышты. Ал Нарын облусунда иш сапары менен жүрөт. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Манас эл аралык аэропорту ААК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновдун айтымында, үстүбүздөгү жылдын жазында аэропорттун аэродромунун асфальт бетон төшөлмөсүн, учуп конуу тилкесин, башкаруу жолдорун жана унаа токтотуучу жайларын оңдоо калыбына келтирүү иштерин баштоо пландалууда. Аэропорттун имараты 1964-жылы ал эми жасалма учуп конуу тилкеси, башкаруу жолдору жана перрон 1974-жылы ишке берилген. Аба каттамынын азайышы жана жүргүнчүлөрдүн жоктугунан улам аэропорт 1999-жылдан бери иштебей турган. Оңдоо иштери аяктагандан кийин бардык келген жүргүнчүлөрдүн ыңгайы үчүн тиешелүү шарттар түзүлүп, ошондой эле Нарын облусуна ички каттамдарды жандандырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтылат маалыматта. Манасбек Самидинов ошондой эле 2022-жылы башталган Казарман аэропортун реконструкциялоо иштери боюнча маалымат берип, долбоор 2023-жылдын 3-кварталына пландаштырылганын айткан. Казарман аэропорту 80-жылдардын башында курулган. Аэробекеттин өткөрүү жөндөмдүүлүгү саатына 40-50 жүргүнчү. Аэробекеттин имаратын оңдоо иштери акыркы жолу 2018-жылы жүргүзүлгөн. Жолугушуунун соңунда Садыр Жапаров курулуш иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруп, аларды талаптагыдай деңгээлде жүргүзүүнү жана долбоордун белгиленген мөөнөтүн так сактоону тапшырган. Биздин эски аэропорттун зданиясы болгон. Полосасы канча километр? 2145 метр. 2145, э? Полоса мындай карайбы? Мындайынан жасалган. Бул жер рассчитанный где-то бир чоңураак жанагы биз эмелерди алып келгенде күч-четыристалар где-то 2 борттук да. Может быть, дальнейший эмеси керек болсо увеличивать. Пока 2 борттук жетет. Анткени бир күндө бир рейс. Качан баштайбыз ошондой эмесин? Өтө пассажир полосаны погода эметкенден кийин. Күн жылыганда, өзүнүн эмесин нормативи бар экен. Где-то апрелдин аягы жылып калат. Апрелден кийин. Майларда. Апрелдин аягы. Бирок бат эле бүтсө керек, бир 2 айда бүтсө керек, Ошне завод кунанда метилип калат да. Биз техническое задание беребиз сиздерге. Ошону карап көрөсүздөр да технологиясын. Бекте баягы могул алынат үстү. Андан кийин эмеси ямочный эмелер жазалат дагы. Мен специалисттеримде биякта азыр как раз биткенден кийин бияка келесиз, барысында келип турасыз, интернет айтып кетесиз. Анан геосетка төшөлөт, үстүнө кайра асфальт слой берилет. Ошондой болуп жазылат да. Геосетка деген, чтобы аны держала ба эметип калбасын. Нагрузка чоң да, борттозу 30-40 тонна келип отурганда, чтобы аны посадочный полоса 2145 метр, ширинасы 40 метр. Бул жерде мына пирон стояночный, 2 самолетка рассчитанный. Прилежная дорожка бектен кирет дагы эметет. Бул, в принципе, бүт региональный аэропорттордо деле одного типа жазалган. Мурун баягы Як-40, Ан-12, Ан-24 конот турган эме болгон да. Азыр мына сиздин демилгениңиз менен бүт бардын басыналып өтөтөбүз. Бирөөсүнө могу Нарындан баштап атабыз. Анткени бейиктин өзүнчө демонтажга кете турган здание болчу да. Ошон үчүн жаңы куруп атабыз. Бул здание сырты мындай болот. Бул одного типа ошо жанагы Жалал Абадта, Баткенде деле ушундай одного типа биздин өзүбүздүн жанагы бүт бренд сабудасы деп жазалды. Асында могул жерде фонтан эмелер болот, озонение бүт баарын жасайбыз. Анан
Бул астын болсо биз брусчатка деп закладывать эткен, бирок брусчатка деген бул каждый годом оказывается восстанавливать, сынаткен, талканаткен, тем более биякта суровый климатический условия. Асфальт деп кылып иштейт деп атабыз, как раз ошо Минтранс эмен жазып атканда, взлётно-посадочный полосанын биягында тех заданиясын кошо беребиз, асфальт деп кылып иштейбиз. Саатына 75 адам пропускать этип турган мощность болот. То есть биздин региональный, в принципе, жана самолетторубузга оны охватывает полностью. Жүрүңүз. Бул жер болсо стерильная зона, уже беттен на перрондан уже посадкага кете турган жер. Бул жак болсо бизде адамдар келип жана регистрация болуп эмете турган жер. Бияктан кирип. Бияктан кирип пассажирлар бул жактан кирип, бул жерде регистрация болуп, ачам авиакасса кылып коебуз бул жерде өзүбүздүн анткени национальный перевозчик болгондон кийин. Авиакасса ушул жерде болот, онлайн продажа болот. Бул жер болсо тиги выход обратно эдеткенде самолет болуп, пассажирлар жактан чыгышат. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат. Хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Эркектер төшөктө слабый болуп жатса, простаты аз болуп жатса, импотенттин белгилери болуп жатса, бат-бат зара кылып атса, анда чакшыр дарысы өтө жакшы жардам берет. Бул чөптөрдөн жасалган, муну ичкенде биринчи же экинчи күнү таасир бергенин сезесиз. Муну аял кишилерде ичсе болот. Бул жана бөйрөк ооруган циститтерге дагы аял кишилерге жакшы жардам берет. Жогорку Кеңештин депутаттары КМШПАнын туруктуу комиссияларынын отурумдарына катышты. 10 мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаттары Санкт-Петербург шаарындагы Таврия сарайында өткөн көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын туруктуу комиссияларынын отурумдарына катышты. Бул иш-чарага Жогорку Кеңештин айыл чарба агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Жаныбек Кыдыкбаев да катышты. Эл өкүлү аталган жыйын тууралуу буларды билдирди. Отурумда 14 маселени карадык. Анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн мектеп окуучулары үчүн гуманитардык жана коомдук илимдер боюнча эл аралык олимпиада жөнүндө жоонун долбоору, ошондой эле илимий жана илимий техникалык ишмердүүлүк жөнүндө типтүү мыйзамдын жаңы редакциясынын концепциясы сыяктуу маселелерди талкууладык деген эл өкүлү Кыдыкбаев. Тагыраагы контролдук бюджеттик комиссиянын жыйыны Жогорку Кеңештин депутаттарынын төрагалыгы астында өтүп, Кыргыз тарап КМШПАнын шериктештиктин балдары эл аралык маданий билим берүү форумун өз убагында каржылык колдоо зарылчылыгына көңүл бурду. Алсак аталган форумдун негизги максаты эл аралык билим берүү платформасын түзүү аркылуу балдарды жана жаштарды жакын коңшулук, тыгыз кызматташтык алакага чакыруу болуп саналат. Катышуучулар 14 маселени карап, анын ичинде КМШ өлкөлөрүнүн мектеп окуучулары үчүн гуманитардык жана коомдук илимдер боюнча эл аралык олимпиада жөнүндө жоонун долбоору, ошондой эле илимий жана илимий техникалык ишмердүүлүк жөнүндөгү типтүү мыйзамдын жаңы редакциясынын концепциясын талкуулашкан. Assalamu alaikum mekendештер, Москвадагы бүт туугандар кандайсыздар? Туугандар биздин оюн уланып атат. 3 машинанын оюну туугандар. Дагы бир тааныштырып кетейин жаңадан. Туугандар биздин оюнда 3 машина. 2 Матис, бул Лалносубуз туугандар. Мындан тышкары бизде 4 iPhone телефонубуз бар, 3 iPhone 11, бирөөсү iPhone 14 туугандар. iPhone 14-тү адаттагыдай ким көп билет алган утуп кетет, до конца оюнга катышасыз, шансыңыз көп болот туугандар. Анан эң кичине приздерибиз 110 конверт 1000 рубльден приздерибиз бар туугандар. Билеттин баасы 500 рубль, 2100 адам катышат туугандар. Азыркы моментте бизде 550 билет калды. Эртең бир күн биз финалды белгилейбиз. Билет алышка шашылыңыздар туугандар. Ойнаңыздар, утуңуздар, баарыңыздарга ийгилик туугандар. Садыр Жапаров бажыдан сол чөнтөккө кеткен 40 миллиард сом азыр бюджетке түшүп жатат. Мурда бажет тармагынан саналуу адамдардын чөндөгүнө миллиарддаган акчалар агып кирип турган, ал система азыр жок. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде билдирди.
Өлкө башчы коррупциялык системаны 2021-жылы жойгонун, ал бийлик башында турганда мындай коррупциялык система болбой тургандыгын айткан. Мурда бюджетке 38 миллиард сом чогултуп жүргөн бажы тармагы 2022-жылы 78 миллиард сом топтоду. Бул мурда сол чөнтөккө түшүп жүргөн 40 миллиард сом бюджетке түштү деген сөз. Бул жылы 90 миллиардтан ашырасыңар деп план коюп бердим, деди Садыр Жапаров. Президент коррупция толугу менен жок боло электигин, азыр майда чүйдө бар экендигин айтты. Пенде болгондон кийин пендечилик кылышат экен, кармалып жатышат, уурдаган не күч эселеп кайтарып берип бошоп жатышат. Бара-бара майда чүйдө коррупцияны дагы жок кылабыз, убакыт керек, деп кошумчалады президент. Сирияга бармак, Кыргызстандын чек арасынан мыйзамсыз өткөн чет элдик кармалды. Кыргызстандын чек арасын мыйзамсыз кесип өткөн 41 жаштагы чет өлкөлүк кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ал Россиянын аймагындагы жашуун террористтик топтун активдүү мүчөсү болгону айтылат. Былтыр октябрда Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз өтүп келгендиги такталган. Кармалган жаран жасалма паспорт алып, андан кийин Сириядагы куралдуу кагылыш болгон аймакка барууну пландап жаткан, деп жазган УКМК тараткан маалыматта. Учурда шектүүнүн шериктештерин аныктоо жана кармоого багытталган тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатат. Элвира Сурабалдиева Ак Ордо окуясынан кийин коомчулук соттун чечиминен күмөм санап жатат. 9 мартта Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Элвира Сурабалдиева Жогорку соттун жана башкы прокуратуранын өкүлдөрүнөн Ак Ордо конушундагы үйдүн сүрдүрүлүшү боюнча резонанс жараткан окуя боюнча позициясын билдирүүнү суранган. Депутат белгилегендей, айрым маалыматтар боюнча бул жер мыйзамсыз курулган. Жогорку соттун тиешелүү чечими бар. Ал Жогорку соттун төрайымынын орун басары Нургүл Бакировадан кырдаал боюнча комментарий берүүнү суранган. Бул окуя кызыктуу талкууну жаратты. Мен да бул ишке кызыктым, бирок мыйзам боюнча негиздүү же негизсиз деп комментарий бере албайм. Бул иш 3 инстанцияда административдик жана жорандык тартипке каралган. Юридикалык жактан алганда мен чечимге баа берсем туура эмес болуп калат, деди Бакирова. Ал жоопко Сурабалдиева коомчулук Жогорку соттун бул чечими мыйзамсыз экени тууралуу маалыматты билет, деп комментарий берди. 2020-жылы Шабалотова сотко кайрылган. Ал айыл өкмөтүнүн 2013-жылдагы токтомун жана 2017-жылы мамлекеттик актыны каттоону жараксыз деп табуу өтүнүчү менен кайрылган. Биринчи инстанциядағы сот анын укук белгилөөчү документтери жок болгондугуна байланыштуу доо арызды канааттандыруусуз калтырган. Сот экинчи инстанция жана Жогорку сот бул чечимди күчүндө калтырган. Анын баары административдик тартипте, кийинчерээк бул иш жарандык процессте ошол чечимдердин негизинде каралган. Эми мыйзам боюнча мен бул чечимдер мыйзамсыз деп айта албайм. Эгерде чечим мыйзамсыз деп табылган болсо, анда мен бул тууралуу билбейм, деди Бакирова. Сурабалдиева белгилегендей, мындай кырдаалда бүтүндөй сот системасынын ишенимдүүлүгү боюнча суроо жаралып жатат. Себеби коомчулукта соттун башка чечимдерине ансыз деле күмөн бар. Жогорку сот бул ишти так такташы керек деп эсептейт депутат.